Калим. Мен сіздерге азырғы Ысык-Көл Кыргыз Бербети аттуу жер баянымды айтып берейин. Кыргызстан барлык сулуулукту жинап каптаган ажайып кооз өлкө. Мына ошол өлкөбүздүн көктүнө көз кошуп, башка өлкөлөргө мамлекетибизди таанытып жаткан албетте кереметти Ысык-Көлүбүз. Ысык-Көл Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө деңиз деңгээлинен 1623 метр бийиктикте жайгашкан. Анын айында 6324 чарчы километрди түзөт. Эң терең 700 метрден ашыгыраак. Ысык-Көлгө 80ден ашык агыл суу келип кошулуп, кызыгы анын бири да чыкпайт. Ысык-Көл эс алуучу жерлердин борбору болуп эсептелинет. Анткени башка өлкөлөрдүн туристтери жайык кышыдабай келип турушат. Алар Ысык-Көлдүн сулуулугуна чыккан таза абасынан дем алып, денсаулыктарын козоо чыңдап кетишет. Ата-бабаларыбыз Ысык-Көлүбүзгө арнап бир нече ырларды жазып келишкен. Мен дагы азыркы жашоомдогу кырдаалды карап отуруп, ажайып кооз көлүм жөнүндө бир нече китап жараттым. Ысык-Көл кыргызыма келген бакыт, андагы сулуулуктун билсек баркын, дарылык касиети чеги жоктой, пайдасын билип калган келет кайтып, бирок да келгенибизди